Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасында конокто Салымбеков университетинин президенти, экономика, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында бир нече макалалардын жана долбоорлордун автору Амангелди Жумадилов бизде студиябызда конокто. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мына айтылгандай эле ушул Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы ушул ыйгарылды. Түрдүү тармактарда ушул алдыга озуп, үлгү болуп, ушул өзүнүн тармагында мыкты жыйынтыктарды көрсөткөн инсандарга. Анын ичинде ушул Амангелди мырза, сиз дагы барсыз. Жалпы жамаатыбыздын атынан куттуктайбыз. Анан бул сөз түрдө бул мамлекеттик сыйлык, анын мартабасы дагы, мунун масштабы дагы абдан чоң, анын ушул коомдогу орду дагы абдан чоң экени белгилүү. Эми Амангелди мырза, ушул жаштар саясатын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн номинациясында сизге мына ушул бул мамлекеттик сыйлык тапшырылды. Биз дагы бир жолу куттуктайбыз. Анан эми сөз түрдө жаштар үчүн өзгөчө андан кийинки өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү көрсөтө ала турган өзүнүн тармагынын мыктысы, үлгүлөрү мына ушул сыйлыкка татыды. Демек, бул жаштарды канчалык бир деңгээлде шыктандырат, аларга бир мотивация берет, баягы ойлонтот, такшалтат дегендей. Бул сыйлык сиздин жашооңузда кандай орунда турат? Бул сыйлык сиз үчүн кандай баягы баалуу десем болот? Саламатсызбы, урматтуу мекендештер. Биринчиден ыраазычылык билдиребиз бүгүн келип ой бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Эми сыйлык мен ошо чыкканда эле өзүмдүн социалдык бурактарыма жаздым эле. Сыйлык биринчи кезекте жоопкерчилик деп. Анан өзгөчө ошол күнү Чыңгыз Айтматов улуу атабыздын туулган күнүндө берилип аткан ал кишинин атын алып жүргөн сыйлык албетте биз үчүн баягы чоң жоопкерчилик. Себеби бул кандай десем, мен сыймык катары эмес, мен жоопкерчилик катары карадым көбүнчөсүндө. Анткени сыйлыкты алса болот, бирок ушунчалык мен баягы мага телефон чалып айтышканда ушул лауреат болдуң дегенде деле көп толкундануу болгон эмес. Бирок 12-декабрь күнү ошол Чыңгыз Айтматовдун жанагы башында өзүн көргөзүп, адам, инсан деген канчалык деңгээлде маанилүү деп атканда, ошол жерде отуруп ушунчалык толкундануу болду. Мен ойлойм, бул менин жашоомдо бир стимул болуш керек. Дагы иштегенге, алдыга жылганга, өнүккөнгө, колубуздан келген жардамдарды башкаларга бергенге. Албетте сыйлык үчүн иш жасабайбыз. Андай болбойт, себеби мамлекетте баардык жашайбыз. Биз билиш керекпиз, сыйлык береби, бербейби, бирөө баалайбы, баалабайбы. Ар бирибиз колубуздан келген бир ишти, айтат го, ар бирибиз ушу мамлекеттин пайда балын түптөй турган кирпичти ар бирибиз коюш керекпиз. Анткени ошол мамлекетте эгер эгоисттик азыркы рыноктук экономиканын шартында, демократиялык баягы өзүм билемдик дегенде ушундай психологияны алганда дагы баары бир ар бирибиз аракет кылбасак, эртеңки келечегибизге, өзүбүзгө тиет. Биз ойлойбуз да мамлекетке, мен бирдеме болбосо мамлекетте чечет, башкалар чечет. Бирок баардыгы аракет кылыш керекпиз. Ошол жагынан караганда мен ойлойм, бул бизге бир чоң стимул болду. Мен эле эмес, ошол алган дипломанттар, лауреаттар баардыгына ойлойм, бул өтө бир чоң стимул, түрткү болуш керек иштегенге, аракет кылганга, ойлонгонго. Мен муну жоопкерчилик бир жүк катары кабыл алдым. Амангелди мырза, бүгүнкү күндө ааламдашуу бир мезгили деп атабыз. Ушул маалыматтык технологиялардын абдан бир тездик менен өнүгүп жаткан, техниканын улам жылып жаткан учуру деп айтып атабыз. Демек, рынок шартында, атаандаштык шартында абдан бир жаңы өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына ушундай өзгөрүүлөрдө экономиканын өнүгүшүндө, ички ушул өлкөнүн саясатын ушул турукташтыруусунда жаштардын орду абдан чоң экени, эбегейсиз экени белгилүү болуп турат. Сиз мына ушул жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча ушул номинацияда сыйлык алып отурбайсызбы? Анан сиздин жеке пикириңизде бул багытта бүгүнкү күндө абалыбыз кандай? Кандай иштер жасалып атат? Эмнеге көңүл бурсак дагы жакшы болот деп ойлойсуз? Жакшы суроо. Себеби мамлекетти айтып атпайсызбы? Чынын айтып келгенде бул жаштар мамлекети. Биз аны кандайын алып карайбыз, статистика менен карайбызбы, көчөгө чыгып карайбызбы? Бул жаштар мамлекети. Анан жаштар дегенде айтышат, келечекте жаштар, силер келечектин ээлери деп. Келечектин эмес, мына бүгүнкүнүн ээлери жаштар. Биз өзүбүздүн мына Манас эпосубуз бар. Манас эпосун карасак, Манас атабыз 12 жашында жосайып чоңоюп атат. 18 жашында, 15 жашында же Жусуп Абдурахмановду алалы атабызды. Жапжаш кетти. Кенедей кезинде 3 жылдык билим менен Москвага чейин аты таанылды. Ошол жакта Москвага чейин таанылды. Биз ошол Жусуп Абдурахманов тууралуу биздин фондубуз документалдык фильм тартып аткандан көрүп, ошол фактыларды, архивдик маалыматтарды көрүп өтө таң калдык.
Ошол кездеги алардын кылган мамлекетке учуру. Мына мен азыр 34-төм. Бирок ошо Жусуп Абдрахманов кылган иштин 100дөн 1000ден бирин кыла алдыкпы, жок. Биз дагы эле өзүбүздү кичинекей эсептейбиз, дагы эле өзүбүздү баягы чоңоюп өсөлүк деп эсептейбиз. Бирок ошол кездеги биздин аталарыбыз эрте чоңоюшкан да. Азыркы өзгөчө азыркы мына глобалдык доордо эрте жетилгенге муктаждык кылып атат. Эрте жетилиш керекпиз. Анан кийин эмне иштер жасалып атат деп суроо бербедиңизби? Мен такай айтам, мисалы үчүн Союзбектер отурушат. Мамлекеттин колунда эмес. Ишенип коюңуздар, мамлекеттин колунда эмес. Жаштар саясатына багыт берүү гана мамлекеттин колунан келет. Жаштар багыт берүү. Мына Союзбектердин кылып аткан жанагындай стимул, алдыга жылдыруу, координация деген мына ушул багыттарда. Мен жаштар менен сүйлөшкөндө такай айтам, мына ушул күнгө чейин 100 миңден ашык жаштар менен мындай көзмө көз сүйлөштүк. Бирөөлөрүнө премия бердик, бирөөлөрүнө стипендия бердик, бирөөнүн долбоорун колдодук деген, бирөө менен чогуш дедик дегендей. Мына азыр жаңылыгыңыздын башында айтып өттүңүз, Дубайда эт боюнча дагы кол коюлду деп. Мына ошол кол кое отурган Марат Зарыпбек уулу деген бул биздин бизнес школанын бүтүрүүчүсү. Өзү академия МВДны бүттү. Негизи милиционер болуш керек болчу. Бүгүн ал мясо комбинат куруп, балыкчыда ишкер болуп атат. Анын жашоосунун өзгөрүүсү мына ошол биздин коомдук мектептин баягы тийген таасири. Муну эмнени айткым келет? Биз ошол мындай мамлекетти карабаш керекпиз. Мамлекеттин жашай турган башка иштери толтура. Тем более биздей болгон мамлекеттин бюджети багы чакан, чектелүү болгон жерде ар ким өзү аракет кылыш керек. Тепличный условияда эч ким ийгиликке жете албайт. Же мына айтып аткан Чыңгыз атабыз. Чыңгыз атабызга бирөө жардам берди беле? Жок. Болбосо репрессия кабыл алынган эл душманынын баласы деп жүрүштү да турабы. Мына ошол киши кантип өзүнүн күчү менен жетти. Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, тоголук жетимдер. Аларга ким жардам берди? Ушундай нерселерди карайбыз да. Мен ошол үчүн жаштарга, ушул радиону угуп аткан жаштарга айтат элем. Эч качан бирөөнү карабагыла. Мына 30 жылдан бери Кыргызстан кыйналып атат, акча жок, эч ким жок. Мамлекетти жамандап отурабыз. Бирок 30 жылдын ичинде 90% эл жамандап отурганда 10% адамдар ийгиликке жетип атат өздөрүнүн күчү менен. Мен ойлойм, ошондуктан мен көбүрөөк мамлекетке мындай бир акцент коюп, мамлекет жасаш керек деп айткым келбейт. Мен ойлойм, ар ким аракет кылыш керек. Эң кедей мамлекетте дагы эң ийгиликтүү адамдар чыгат дүйнөгө таанылган. Бул акчанын бардыгы жогунда эмес, адамдын өзүндө. Болгону мына ушул жаштар саясаты ошол балдарга билим берүүгө кичине көбүрөөк акцент коюш керек. Билим. Билимди дагы айтып атпайсызбы? Бир туура коюш керекпиз. Мен эгер ошону мүмкүнчүлүк болсо анан аякта айтайын. Билимди башка жакка буруш керекпиз. Жаштарга берип аткан билимди башка жакка бурушсак, мына ошондо ар ким өзүн өзү көтөрүп чыгып кете алат деп ойлойт элем да. Амангелди мырза, сиз буга чейин да ушул жаштарга билим берүү багытын өзгөртүш керек, мына ушул система тууралуу да айтып калдыңыз. Анан эми сөз түрдө бүгүнкү күндө баягы билим өлкөдөгү анын илимдин өнүгүшү сөз түрдө бардык тармактардын өнүгүшүнө алып келет эмеспи? Анан билимдүү жаштар өлкөнүн келечеги деп айтып келебиз. Өлкөдүн баягы өсүшүнө дагы ушул жетелей турган ушул адамдар дагы ушул жаштар болот. Ушул билимдүү жаштар болот, интеллектуалдуу жаштар болот, креативдүү жаштар болот деп айтып келебиз да. Бүгүнкү күндө билим берүүнү кантип туура берсек болот, же биз кайсы багытта баратабыз? Сиз бул тармакты күнгө тескейин билип калган адис катары дагы өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшсөңүз. Рахмат. Ошо билим берүү жана башында айтканымдай 100 миңдей бала менен иштештик. Мектеп окуучусу болсун, студент болсун. Жаштар менен иштедик, жаш окумуштуулар менен 2013-жылы Аскар Салымбек фондунда атайын бир долбоор чыгарган, Акыл тирек деген. Ошол жаш окумуштуулар арасында конкурс болчу. Анан ага чейин айтпады, илим өлдү, илимде эле жок, кыйратпай атышат, илимде лимпоздордун эле пайдасы жок. Мен өзүм деле илим катары PhD доктор катары деле эмнеге окуп атасыңар, пайдасы деп айтышчы. Анан ошол конкурс уюштурганда биз илим өлө элек экенин көрдүк Кыргызстанда. Илим өлө элек, өзгөчө жаштар арасында да кыйналса дагы ошо илимде жүргөн адамдар бар экен. Конкурс берип атайын китеп чыгарып, Акыл тирек деген мындай алтынга окшоштуруп чыгарып, ичине алардын биографиясын киргизип, филармонияга аларды топтоп, КТРК менен сүйлөшүп, алардын ошо прямой эфир менен кетирип Кыргызстанда көрсөткөндө, ошондо көрдүк, Кыргызстандан барып чет мамлекетке барып иштейсиңби десе болбой келген окумуштууларыбыз бар экен, жаш окумуштууларыбыз. Мына жакын алыс кетпейле, мына Казакстанга барып, мына квартираңды алып берелик, бул университетке иште, тиги университетке иште дегенде болбой келген жаш окумуштуулар бар экен. Тилекке каршы алардын изилдөө иштери бизде баягы орусча айтканда невостребованный. Баягы талап жок. Талап дегенде мен мамлекет эле айтпайм. Жана айтып атпайм мен. Жалпы комплекс караш керекпиз. Мамлекет тарабынан да жок, ишкерлер тарабынан да жок. Ошого талап, мисалы үчүн алардын
чыгарып аткан разработкаларына талап жок. Анан кийин экинчи бир жакшы долбоор чыгардык элек, Кыргызстан жаш лидерлери деп. Бир жаңы заманба билим берели деп. Анан Агартуу лигасы деп 35 миңдей жаш баягы региондогу адамдарга, жаштарга билим берет акысыз. Ошолорду көргөндө бир билим берүү боюнча бир жыйынтыкка келдик да. Эң биринчиси билим берүү тармагында, бул менин жеке пикирим, билим берүү тармагында эң башкы ролду адамдын инсан катары өнүгүшү чыгыш керек болот. Инсан катары. Бир профессиянын ээси болуп чыгышы мүмкүн адам. Математиканы 5 окушу мүмкүн, кыргыз тилин, орус тилин 5 окушу мүмкүн, мектепте кызыл диплом менен бүтүшү мүмкүн. Бирок кызыл диплом менен бүтүп, кызыл аттестат менен бүтүп, университет кызыл диплом менен бүтүп, бирок кээде жашоосунда ийгиликке жетише албаган адамдар бар, жолун таппай жүргөндөр бар. Жогорку билимге ээ болуп, Россияга ар кандай жумушка кетип аткан адамдар бар. Кээде эки алып жүрүп, бирок ийгиликке жетип аткан адамдар бар. Парадокстор көп. Бирок айтпайм, эки алган бар, ийгиликке жетип атат деп айтпайм. Бирок бар, парадокстор бар. Анан ошол жактан караганда, эмнеге ошол адамдардын потенциалы чыкпай атат? Мына жана мамлекеттик жаштар сыйлыгын берип атканда, Сайылбек да өзүнүн интернет баракчасынан бөлүштү, Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүн. Ар бир нерсенин ошол эле чыгарма болбосун, ошо чыгарманын эң негизгиси дейт, бул инсан дейт. Инсан өнүгүүнүн жеткен чеги бул инсан өзү. Ооба. Ошол инсан болсо, мейли ал сүрөтчү болсун, мейли ал жазуучу болсун, мейли ал ишкер болсун, мейли мамлекеттик кызматкер болсун. Эгерде ал инсан катары жогорку деңгээлде өнүккөн болсо, анын тармагы өнүгөт. Анын ал аркылуу берилет ошол тармакка. Ошондуктан эң биринчиси бул инсан катары өнүктүрүү турат. Азыр биздин мектепти карап көрөлүк. Биздин жогорку окуучуларды карайлык. Билим берип атышат, профессия берип атышат, бирок инсан катары өнүктүрүп атабызбы? Жок. Инсан катары. Эң биринчиси, эгерде бул адамды айтып атпайбыз, мисалы үчүн, убактысын пайдалана албаса, өзүн өзү мотивация кыла албаса, максат коюп аны кубалап жете албаса, эгер коммуникациялык башкалар менен байланыша албаса, 4-5 тилде эркин сүйлөп, өзүнүн баягы коомун кеңейте албаса, ал адам ийгиликке жете алабы? Мейли ал 5 алсын, мейли ал кандай болбосун, математиканы эле семишке да чаксын. Бирок жанагы жерде болбосо убактысын пайдаланса, ал жете алабы? Жете албайт. Экинчиси, мына азыр көрүп атабыз, биз каалайбызбы? Экинчиси, билимди, жана айтып атпайбыз, профессиясы, адистикти биз конкреттүү компетенция катары бериш керек болуп атабыз. Бир эми баягы узагыраак болуп калат, бирок айтып коеюн. Фордтун бир окуясы бар го, Дейл Карнеги китебин жазып атпайбы, Фордтун окуясы. Бир журналист Фордту сотко берет. Сотко бербейт, бир шылыңдайт. Бул невежа дейт, караң киши дейт Форд. Форд сотко берет, мен сизге далилдейт, мен караң эмесмин дейт. Анан айтат журналист, мен муну чогуу барсам да соттон да далилдеп берем, бул кишинин караң экенин дейт. Форд барат, ошол сотко барышат. Анан айтат, мончанчы жылы Англия менен согушкан кезде, эркиндик үчүн согушуп аткан кезде, могу шаарга кайсы англичанин полководец кирип келди эле, анан канча киши өлгөн, иток кандай болду эле, биз тараптан ким баштады дейт. Форд айтат, мен ошонун ким басып келгенин, канча киши өлгөнүн билбейт экенмин дейт. Бирок ким жеңгенин гана билем дейт. Анан күлөт. Мына өзүнүн тарыхын билбеген, мамлекеттин тарыхын билбеген, бул Форд невежа дейт. Анан ошондо айтат, мен бир Сатурнди чакырып келейинчи дейт. Чакырып келе, Сатурнди айтчы дейт. Ал бүт ошо тарыхты айтып берет. Дагы экинчи, үчүнчү Сатурнди айтат, баары айтат дейт. Айтат, менин дейт, компаниямда дейт, 99 киши дейт, процент киши мүмкүн ушул историяны так билет дейт. Мүмкүн Америкада жашаган кишилердин 90-70-80% ушул окуяны билет дейт. Бирок Америкада бир дагы киши мендегидей автомобиль чыгарганды билбейт дейт. Бизде Кыргызстанда энциклопедиялык баягы знаниясы, билими болгон адамдар көп. Тигини мындай кылса болот, мындай десек. Бирок конкреттүү бир продукция чыгарганда, конкреттүү бир технология чыгарганда, конкреттүү бир ишти жасаганды билген адамдар аз. Мына ушул багыттан билим берсе, конкреттүү, точный дейт го, өзгөрмөк. Мына жаштар менен көп студенттер менен жолугуп сурайбыз, бир суроо. Кумириң ким? Мисалы үчүн маркетологду окуп атат, кумири бир ырчы. Кумириң ким? Саясатчы. Мейли ырчы да болсун, жазуучу да кумир болсун, саясатчы да болсун, ишкер да анын кумири болсун. Бирок өзүңдүн тармагында кумириң барбы десең, ойлону. Өзү окуп аткан багытында кайсы бир кумир бир ийгиликке жетип аткан, жаңылык киргизген бир адамды таба албаган болсо, ал кайсакта маяктан көрүп атат, кайсакка барып атат. Демек кызыкчылыгы башка. Өзүн алдап атат да, маркетологду окуп атат, бирок ал башка жакта жүрөт ою. Мына ушундай да. Анан төртүнчүсү керек, экинчи, үчүнчүсү керектүү бул билим. Каалайбызбы, каалайбызбы, 3 тилде сүйлөш керекпиз. Кыргызча, орусча, англисче. Эң жок дегенде 3 тилде сүйлөш керекпиз. Мектепте мына айтып атпайбыз, кыргыз, орус мектеп кылып бөлүп койдук. 11 жыл бою кыргыз мектептерде орус тилин окутат. Бирок бүтүп атканда орусча сүйлөп атабы балдар? Жок. 11 жыл бою орус мектептеринде кыргыз тилин үйрөтөбүз. Бирок шаарда орус мектепте окугандар кыргызча сүйлөп атабы? Жок, сүйлөбөйт. 4-класстан баштап 5-класста болсо жума сайын англис тилин беребиз. Канчабыз англис тилин сүйлөп атабыз эркин? Кайра келип университетте окуйбуз, анан кайра курстарга барабыз.
мына ушундай баягы жалган системаларды биз түп тамырынан өзгөртсөк, мен ойлойм жаштарга бир билим бериш керекпиз. Билим, көз караш берсек, калган өзү табат. Да. Мен ушундай ушул багыттарда, анан акыркысы IT. Биз айтишник болобузбу, айырмасы жок. Бирөөбүз журналистпиз, бирөөбүз экономистпиз, бирөөбүз билим тармагынын айырмасы жок. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, IT грамотность баарыбыз болуш керек болуп калдык. Себеби 20 жылдан кийин жашоо түп тамырынан бери өзгөрөт. Мына азыр көрбөдүк, жакынкы арадагы согуштук технологиялар, башка граждандык технологиялар эле кандай башка искусственный интеллект кетип калды. Ооба. Искусственный интеллекттен биз кантебиз ошону башкарганды, ошону түшүнгөндү билиш керекпиз. Бул айырмасы жок, айтишник болобузбу, болбойбузбу, IT грамотность деген. Мына ушул мен ойлойм 5 багытта эгер биз кардиналдуу реформа жасасак, жаштарыбыз дагы дүйнөлүк аренага мындай эркин кирет эле, сууга сүзгөн баладай кирет эле да, үйрөнгөн сууга сүзгөндү билген баладай мындай секирип кирет эле да. Ошол биз глобалдык, Кыргызстан кичинекейбиз да. Биз глобалдык рыноктогу гана өзүбүздү ойлоп таба алабыз. Кыргызстандын рыногу кичинекей. Ыраазычылык билдиребиз, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу уктурууларын улантат.